Кары картаңдар бар, ооруп атат. Ковид эмес, түтүндөн ооруп атат. Ушуну кичине тыйып берсе жакшы болот эле. Эч кимге кире албайсыңар, алдыгы товарлар бар, аралап алып берет, бизде жоготуп беребиз. Мусор Топтошуп атара келет. макул байке. Анан Айылдын элдери жабып атат. сиз менин суроомду уксаңыз, Вообще эки башкада бүгүн түтүн почти жок. Мен ошо душ ташасын председатель Алла Абдрахман болом. Ушул мусор төккөн жерге нече жылдан бери келип атабыз. Ушул мусор эч чечилген жок. Жогорку кеңешке кайрылдык, айыл өкмөттөргө кайрылып атабыз. Аксакалдар менен канча жолу ушул айыл өкмөткө келдик. Чечебиз, чечилбейт. Ушул жерге канча жолу келдик. Түтүн каптап, биздин жашаган жерде жаш балдар бар, кары картаңдар бар, ооруп атат. канча жылдан бери ташталат бул жерде? Ушу 5 жылдан бери ушу келебиз, чечилбей жатат, эч нерсе. 5 жылдан бери мусор ташталат. Дайым мусор ушул каптап, эл менен келебиз, аксакалдар менен келебиз. Күйгүзбөйбүз деп айтышат. Биз кеткенде кайта эле түтүн каптай берет. Күйгүзбөйбүз да түтүн каптай берет. Эртең менен дем алганга болбой калат айылдачы. Жаш балдар ооруп атат, кары картаңдар ооруп атат. Эми кыскасы кайрылбаган жер калбай атат. Бир гана ушу президентке кайрылабыз билбейм. Булар алып кетебиз, өрттөйбүз дейт. Өрттөй берет, мына да түтүп атат, мына түтүн каптап атат. Эртең менен кечинде ошо дем алса невозможно да. Отан ушул жактан келет экен, Воен Антоновка жактан келет дейт. Азыр дагы келип атат мына эки машина. Эми ошону бир силер тараптан бир ишеничтүү болуп чечип берсеңер эң жакшы болот. Эл үчүн жакшы болот. Жаштар, кары картаңдардын атынан силерден суранабыз эми ушуну чечип бергиле, кайрылып. Президентке да Садыр Жапаровго да кайрылалы. Ушуну бир чечип берип, элдин ден соолугу үчүн, жаштардын эмне үчүн бир кайрылып. Силер жашаган аймакта канча киши жашайт? Бизде 360 түтүн бар. 360 түтүн бар, 2000ден ашык адамдар жашайт. Жаш балдар болсо бир. Кайсы районго карайсыздар? Сокул району, совхоз, Фрунзе совхозуна карайбыз. Жок, айыл өкмөттөрү келди, акимчилик келди, чечебиз. Эч ким чечкен жок да. Биз канча жолу кайрылдык. Өткөн жылы баягы президентке эмне койгондо кайрылганбыз. Тиги жогорку кеңешке. Эч кандай чечилген жок. Тияка бардылар, буяка бардылар, келсек булар өртөбөйбүз дейт, кайтып өртөйт, күндө түтүн каптайт. Түтүн капта турбай, көрдүңүзбү? Мунун баары түтүн капта. Эми ишеничсилерде калды эми. Түтүнүн баары тең, ушу түтүнүн баары тең бизге барат. Бизге шамал болсо эле, жел болсо эле бизге барат. Бүт түтүнүн баары. Ушул жака барат, биздин балдардын баары тең ушу сыркоолоп, ушу түтүндөн ооруп атышат. Түтүндөн. Бай ковид эмес, ушу түтүндөн ооруп атат. Ушул мындай болбочу да. Ушул болгондон кийин мына ушул башталды. Мусор өрттөн. Элдер жалып кылат мына тынбай. Биз бири-бирибизден көрүп жүрүп атпыз, бирөө мусор өртөп атканда. Көрсө эле бул жерде экен да мына канча жол келишти, өртөбүз биз дейт мына. Азыр мына. Мына караңыздар. Караңыздар, кара. Түтүп атат жол. Өртөйт да кечинеси көрбөйт деп. Кээде дем ала албай каласың. Ошо каптайт да. Өкпө кеселдин баардыгы ошол эмеден болот да. Экологдор гана, инспекция гана, карагандар гана. Карабайт эч ким. Бүт жака бардык. Результат жок да. Эмне болуш керек? Биздер ушу жакшы үмүттөр Өткөн жылы башка жака алабыз дешкен эле бирок биз кетсекчи. Ошо алган жок да. Шем озого центрде жашайт элек. Мына ушул жерде эптеп участок алышат, үй салат. Келишип араңдан жашап атса, анан бул жагынан балдар ооруп атса, жыргаганда бу чекеге келип жашабайт да. Анан жакшы абазы таза эле будан 5 жыл мурун. Мына 5 жылдан бери дем алыш кыйын да, мындай айткандачы. Эми баягы жашаган адам билет. Көргөн адам билет. Күнүгө ушундай абалмен дем алат экенсиңер да. Бирөөлөр келип калат, таң алышат. Сасык болуп барат. Тиги эми эч нерсе болбой калды. Газ да. Газ эле болуп калды да, бүт ушундай. Эң бер четинде мен жашайм. Деги биринчи келет дагы дем албай каласың. Эптеп бир оозуңду эптеп жабасың дагы анан ушу таркагыча анча-мынча мал жайып элем. Деги көзүңө жакшы көрөт. Мал салды да таппай каласың. Ушуну кичине тыйып берсе жакшы болот эле. Сууңар кандай, ичкен сууңар? Таза эле? Эми ичкен суу таза. 34 метрден 35 метрден жерге чыгарып атабыз. Суу жакшы эле, Кудайга шүгүр. Анан абада түтүн. Барганда таптак Суу деле мектеп кул болуп кетет. Эшти жаап отуруп каласың. Илгери чиркейден корксок, азыр түтүндөн корккалык. Акыркы 5 жылдан бери ушундай. Жериңер мыйзамдуу кылып деп алгансыңар.
ошо Сокук районунун Муч жана Ынтымак айылынын тургундары ушул сиздер көрүп тургандай таштандырып төшөлгөн аймактан 500 метр аралыкта жашашат, алыстыкта жашашат экен. Анан алар ушул түтүнүн жытынан биз жашай албай калдык, оорулар күчөдү деп арызданып жатышат. Ушул жерден мына Морекасы силерге таанып атпайбы? Ушул дым доказа бизге барат. Азыр дагы билинбейт экен бияка. Кечке жук, эртең менен тааткача ушул мусор бизде, ушунун жыты бизде. Biz gelgende эле 5 мүнөт сайын мына мусор, бир мусор, экинчи мусор келип атат. Азыр Айтып жатмын, 5 мүнөт сайын мына ушундай чоң машина. 5 мүнөт сайын мына көрдүңбү? Машиналар менен таштандылар келип атат. Бул карабайсың, тетиги яманы караш, тетиги яманы кара. Бул яманы ушунун баары түтүнүн баары тең бизге каптап атат. Биз жашадык. Балдардын келечегин ойлош керек, балдардын. Бул жактан жашасаңдар эме бакалавр Аклашканы бүт эме. Баары тең бар. Ак Ордодон келем. кайсы ишканабыз? Кайсы ишкана? Я. Кайсы ишкана? Мен деле өлбөйм эже, мен грузчикмин. Форма бар жокпу? Форма бар. Машинада. Оу. Кеттик. Номерлеринен бери, шоферден бери тартамы? Агыргыдан келип. Маяка. Жок, табайки жок. Байке, сиздер жумасына же күнүнө канча убакытта бир келип турасыздар? Як күндө келесиз да? Күндө? Канча мал келет? Күндө ар кандай эже мусорун Бишкектин эмес мусорун тазалап атабыз зато. Ошого жараша да. Жок, негизи элечи канча Түшүр келет деген машина. Билбейм эже, биякта эме жок бекен. 2 же 3 Биякта бир эже жок бекен, эже байкелер. Эч ким жок бекен. Билбейм мен аны. Байке жок. Kameraman yok, oynakta düşsün. Poligonda düşet, kıdırıp düşet, ağırlandıkta. Na, benim bu, süreç koysak mı? Süreç koymak için niye kalktan gelmiyor bizim начальник? Alo? Alo? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык? Тартып атат сөзүңү. Силер ким болосуңар ал жакта? Менин атым Мерим, Медиахабтан журналистмин. Ким уруксат берди ал жакка киргизди эместерди? Сүйлөгөн. Бул жакта бизге элдер ошо айтышты да, ушул жакта мусор өрттөнүп атат, ден соолукка зыян келип атат депчи. Кайсы элдер, кайсы арызы барбы прям? Жок, сиз ким болосуз? Сиз айтсаңыз өзүңүздү. Мен алды полигондун хозяйыны болом. Сиз бул полигондун хозяйыны болосуз анда. Сизге Анан менин уруксатым жок, ал жака эч ким кире албайсыңар, алдыгы товарлар бар, аралап ал бир нерсе жок болсо жооп бересиңерби? Мусордан бир нерсе жок. Мусор эмес, ал жерде деген алдыгы тартибыбызда база. Хорошо, байке. Ал жака киргенге укугуңар жок силердин. Хорошо, байке. Ал жака либо мен уруксат бере алам, либо айыл өкмөт мен аркылуу тиги письменный неме менен кайрылып, анан дагы айыл өкмөт өздөрү алар письменный неме менен кайрылып анан келишет да магачы. Силер алда эле келип алып, өзү билгениңерди кылып атканыңар, анда уже соттошууга туура келет. Макул, байке.
Анан айылдын элдери жабып атат. сиз мени суроомду уксаңыз, бул жак полигонбу ошондо? Антонированный полигон. Уруксат берилген, бул жакта ошо. Уруксат берилген. Кирип алып каалагандай тартып атасыздар. Алдыгында тартканыңарды өчүргүлө менин уруксатым менен официально келип тарткыла. Болбосо соттошого туура келет. Алдыгы материалдарга чыкпадым эч жака. Мен уруксат берем, официально кайрылгыла мага мондай медиа хаб деген информационный порталданбыз. Мондай Жок, негизичи, бул жакты уже тартып чыгарып ишкен, анан ошол себептен биз ким чыгарып ийди? бул эмне деп анан келгенбиз да. Ким тартып чыгарып ийди? Биякта жашоочулар тартып ушундай мусор деп чыгарышкан турбайбы? Кайсы жака чыгарыштыр? Аны эч кандай чыккан эмес. Мен сизге анан ссылкасын жөнөтүп коеюн. Жөнөтүп коюңар. Биринчиден, экинчиден ал жерде эки паспорт бүт бары бар. Азыр мен сиздер мисалы заранее айтып келсеңиздер, мен сиздерге бүт баарын түшүндүрүп бермекмин. Ар жакта Антоновканын эмеси бар, полигону. Постоянно күнү-түнү түтүп турат. Биринчиден. Тапкот фрунзеники бар. Ал да постоянно түтүп турат. Мен ал жерде 3 ай болду. Иш алып барып атам, жаңы алдым мен. Бүт алды стихийный жолдун жээгинин баары бүт стихийный болуп кеткен. Бычкадан өткөндөн баштапчы. Тоол жазышкан. Ошол баарын түзөт деп азыр тиги рекультивация кылып атат. Үстүнө засыпка кылып, жай калыбына келтирели деп кайра. Кайра иш алып барып мен ал 5 күн 10 күндө бүтө калып жүрмүшпүз да. Ооба. Ага албай ошо неме инспекциянын эмес ушундай кылып порядок келтирип бердим. Анан эме сурайын дегем. Бул жака мусорду кайсы организация келип төгөт? Новопавловканын ЖКХсы, ошол полный ошол Новопавловкада өзү толук жаңы болушкан. Новопавловка өзүнүн Канча жолу төгүлүп турат мусорлор? Эми ар кандай да каждый машина күнүгө 2 рейс, 3 рейс кылат. Анан менин фирмам алгандыкка байланыштуу менин фирмам өзүнүн биз алып киребиз, биз ал жерге сортировочный база кылып алганын городской центральный немеге Бишкектеги санкционированный полигонго БСТга менин договорум бар. Ошонун баарын тастыктап неметип берем. Кайсы фирма сиздики? Тазалык сервис, Осо тазалык сервис. Осо тазалык сервиси. Биз ал жактан получается сортировка кылабыз. Анан аны немеге алып кетебиз. Получается полезный сортировканы алып калабыз. Ал калганын баарын Бишкекти БСТга, Бишкек санкционированный полигонго деме алып кетебиз көбү. Бул жакта просто мага чейин 4-5 жыл иштеген экен, котловандын ичинде буларга захоронение кылып өрттөп ошону неметкен. Аны любой эле мисалы билген эколог болобу же ошо неме сан инспектор болобу сурасаңыздар, котловандын ичиндеги мусор 2 жыл 3 жылга чейин өчпөйт ал күйүп аткан нерсечи. Азыр деле көрүп атасыздар, ошо котловандын ичи түтүп атабы, ошондо күйүп атат. Аны захоронение кылып неметиш үчүн сиздин жетекчилигиңизге ошондо канча жыл болду алганыңызга бул полигондо? Августта алдык. Ушул жылдын август айында? Ооба, 26-июлда договор түзүлүп, 3-августта полный өткөрүп алдык. Канча жылга чейин иштетесиз ошондо? 6 айлык договор айтып атам мен. Бул жак сиздер мисалы алдыгы бүтсүздөр, өздөрү бизде керек. Бычкадан өттүңүздөрбү, ушул жагына келдиңиздерби? Новопавловкада. Бычкадан өткөндөн баштап уже стихийный мусор болуп, полный свалка болуп кеткен. Dumların bari. Her gün geliyor öyle tövbe örgen. Бул жака ошо жана пластиктерди алып кетишет да өзүнчө машина келип, Biz özüstleri работалабыз алар дейм. Канчадан килограмм, канчадан өткөзөсүңөр пластиктерди? Эми ар кандай анын баары эме алып. Ар кандай менен баарланат. Канча сом? 12 же 13 же канча? Өздөрү тракталары бар, өздөрүнүн эмеси бар, ошого жараша кетет аны. Маны по телефону мен сизге айтып бере алам. Сиздер мага ошол үчүн айтып атпайбы, мен каршымын өрттөгөнгөчү. Потому что тегерегинин баары конуштар, тегерегинин баары талаалар, эгиндин убагында вообще страшно опасно да. Ошон үчүн мен баштан өрткө каршы болуп, мен баштан айтып келем. Өрттү токтотобуз, өчүрөбүз. Өчүрөсүздөр, Азыр пожарныйлар келген. Мен чыгып келген. Өчүрө албай коюшкан. Бул жакта жашоочулар айтып атат да, тиги түн ичинде өрттөшөт, түнкү 3:30, 2:30 дешипчи. Жок. Бул ошо түнкү саат 2-ден 55 өткөндөгү убак. Ошо түтүн күйүп атат, мусор
Biz biz айтып атам, менин немелерим азыр түгүлө. Алдыгы жерден келет, алдыгы немелер сортировка болот, калганын городская договорун бар, канча заезд болуп атат. Башка бүттөр данныйлар бар да. Анан дагы сурайын дегеним, анда эмнеге түн ичинде өрттөр чыгат анда? Алар айтып атпайбы, түн ичинде өрттөлөт депчи. Анан эми түн ичинде өрттөлгөн неме ал деген металлы водяной кран же неме эмес да, вентили бар металл ачып койсо өрттөнүп анан каалаган убакта жаап токтотуп койгудай. Өрттен билет, өрт токтобойт. Ал өрттөнгөн нерсе алдыгы жанагы адъем, даже айтып атам, пожарныйлар келген, эмчилер келген өчүрөп койгушкан. Эгер ал түн ичинде өрттөлсө, ал күндүз табуу керек. Потому что бизде 2 случай болду. Ошо котлованын ичинен бир нерсе жарылып, бер жактын баарын каптап, биздин немелердин баарын. Товардын баары каптап, страшный пожар болду. Август сентябрь айларындачы. Мына ошондо вот реально өрттөнгөн. Аны мен мойнума алам. Ал боюнча айлык өткөдө бар ЖКХга да барып, иш алып барганбыз. ЭКТН чакырган, мен актировать эттерген барып, аны барып турат. Былтыр мурдагы жылдары, бул жылдар август айынан баштап азыркы убакка чейин, анан ошол август айына чейинки неме кандай болчу эле субатта. Мен азыр бүт мен сиз келип эмнени өзгөрттүңүз? Мен баарына жетпейм бир моментчи. Мен башын бутикадан баштадым, мына бүт баарын түзөттүм. Азыр ал жака коболор менен топурак таштап атам, ошолорду заказ кылдым, уже котлован казылып атат, азыр каздырып, топурак менен аппен засыпка кылып, биринчи азыр стихийный мусор, тегерек четин тазалап алышыбыз керек. Эң көйгөйлүү ошол. Тегерек четин тазалап, мурдагы жайып калыбына келтирип алсак, анан уже полигондун өздөрү менен иш алып барабыз. Жанагы котлован, өрттөнүп аткан котлованды көндүрөбүз. Кайсы убакыт болуп калат ошондо? Азыр айтып атам, мен бул жерде техника бар, человеческий факторлор болот, ар кандайдыр да. Погода позволяет этпей калышы мүмкүн. Ошонун негизинде мен ошон үчүн 6 ай деп тура калгам. 6 айдын ичинде порядокко келтиребиз депчи. Кайсы айдан 6 айга чейин ошону? Августтан баштап. Анан бүгүнгү мына шүгүр охранный пост салынды, байбалдар коюлду. Мен ошол 6 ай болгондо анда январдын аягы болуп калат экен да, ошондо. Январдын аягы. Иретке келет экен да, ошого чейин бирок азыркы күнү мен мисалы эми январдын аягында иретке келете жатып алган жокмун да. Күнүгө определенный иштер алып барылып атат. Акырындык менен алдыга элдер өздөрү эгер мурда борун кийим келип жүрсө, борун кийим андай мисалы күнү түнү түтүп турчу. Потому что бирок мунун арасында немелер бар. Эми өзүбүздө түшүнүп болушубуз керек. Баягы мага чейинки хозяиндар, өралбастар, ар кандайлар бар да адамдар. Мен мисалы жанагы жолдун жээгине стикине көккөндөрдү кармалып штраф салдырып атабыз. Өтөшкөндөр бар. Баягы эчмесе отурган адамдардын душманы жок, атак аракет кылган, кыймылдаган адамдын ар бир адамдын душманы болот. Ошолор атайын артында арыз жазышы мүмкүн. Буга чейинки түтүн менен бүгүнкү күндөгү түтүн вообще эки башка да, бүгүн түтүн почти жок койду. Мурда кандай да, мисалы түтүндөрдү көрөт атпыз, арасында жүрөбүз. Ал капланын үстүнө бир аз эле түтүп атат. Мен күнүгө ал жака барам. Эртең кечке деп айтып. Мен жаңы эле кеткен. Бер жака жол ченегине бирөөнү өчүргөн, мен жака жумуштар менен чыгып кетем. Макул, рахмат анда, саламатыңыз. Жаңы эле биз ушул полигондун жетекчиси Талай деген мырза менен сүйлөштүк. Бул жакта сүйлөгөнгө да мүмкүн жаңы эле ушул полигондун жетекчисимин деген Талай менен сүйлөштүк. Ал айтат, мен ушул жерде август ушул жылдын август айынан баштап жетектегем, анан ошо 6 айдын ичинде мен бул жерди иретке келтирем деп айткан деп. Ошондо 6 айды санасак январь айы экен. Анан өзүнөн да сурадык, ошо январь айында ошондо иретке келип калабы десе, ооба иретке келип калат деп айтты. Аны сиздер токтосор, анан сырткары
бул жакта мага келгенге чейин түтүн башкача болчу. Азыркы түтүн менен мурдакы мен келгенге чейинки түтүндүн айырмасы асман менен жердей деп айтты да. Анан ушул полигондон Таштандадан 500 метр аралыкта эле ушул тургундар жашайт экен. 360 400 мындай жакын 400-ге жакын түтүн экен. Алар ушу кыйналышып түнкүсүн эмес, негизи күндүз дагы кыйналышып ушул түтүндөн, мусор түтүнүнөн кыйналышып балдарыбыз тим эле ооруга чалдыгып деп арызында айтып кетишти. Новопавловкада чоңойгом. Анан мурда мынчалык түтүн болуп мындай эмес. Аба тазараак болчу. Азыр өзүңүздөр деле көрүп атсаңар керек. Даже бул өйдө жакын, тоо жакты карап көрсөңүздөр болот. Вообще түтүн көрүнбөйт. Тоо тарап жак бүт. Ушу мусорлардын эмесинен да. Мурда кичине тазараак болчу буякта. Ал жакта свалка деле. Мурда болгондо канча жыл мурун ошо? Биз кичинекейсикте мектепте окуп жүргөн учурда. Канча жылдан бери ушундай абал болуп калды? Буякта негизи акыркы бир 5 жылдын ичинде ушундай болуп атат да. 5 жылдын ичинде ушуна мусор түтө көп ушундай болуп атат да. Аба булганып, бизге дагы ушу тоскоол жаратып атат да. Кантип жашайсыңар азыр? Айла жок. Түтүн каптайт. Айла жок, үйүбүз, жерибиз ушул жакта экен, анан дем алып эле жүрүп жашап атабыз.